Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Алхамдулилlah, Кудайым насип кылган экен мына кезектеги сабагыбыз башталып атат. Бүгүн Кудай буйрса мына 3-чү сабак. Өткөн сабакта тасаввуф деген сөздүн, тасаввуф илиминдеги ошол тасаввуф деген сөздүн каяктан келип чыккандыгы туурасында сөз кылганбыз. Сөздүктүн келип чыгышы каяктан келип чыккан. Бүгүн болсо ошол тасаввуф илими жана тасаввуф илиминин келип чыгышы каяктан келип чыккан, кайсы замандарда, кайсы доорлордо пайда болгондугу туурасында бул жерде алым уламалардын сөздөрүнөн келтириптир да. Awwal man tasamma bis-Sufiyyi huwa Abu Hashim alladhi wulida fil Kufa дейт. Эң биринчи бул Сопу деген ат менен белгилүү болгон Суфи же болбосо сопучулук менен белгилүү болгон Сопу деген ислам тарыхында ушул ат менен белгилүү болгон адам бул Куфа шаарында жашап өткөн, хижраттын 150-жылы жашаган туулган экен, Шам жергесинде жашап өткөн Абу Хашим Суфи деген болгон экен. Бул Имам Азам рахматулла алейхи өлгөн жылы өлгөн экен да. Имам Азам рахматулла алейхи билесиздер 80-жылы туулуп, машһур кабылда 150 өлгөн дейт да. Хижри жыл эсеп менен бүгүнкү күндө биз 1444-жылдабыз. Демек, мындан дал ушу 1300 жыл мурун болуп атат да. Демек, 1300 жыл мурун өткөн инсандар экен. Демек, 1300 жыл мурун эле ислам ааламында ошол Суфи, Сопу деген сөз таркалып баштаган дейт. Wa inna awwala man haddada nazariyat at-tasawuf wa sharahaha huwa Zunnun al-Misri. Janadagы tasawuf erежелерин түзүп, ошону бизге түшүндүрүп берген бул Зиннуни Мисри деген ислам ааламында бир улуу зат өткөн экен, олия, алым кишилерден болгон экен. Ошол Зиннуни Мисри рахматулла алейхи биринчи болуп ислам ааламында ошол тасаввуфтун эрежелерин түзүп, тасаввуфту жолго салып, бисмилла деп тасаввуфтун тушоосун кескен бул Зиннуни Мисри дейт экен да, өзүнчө бир илим катары кылып. Зиннуни Мисри качан өткөн десе, өзүнүн аты Ибрахим ибн Саубан деген алым киши болгон, олия киши болгон. Зиннуни Мисри хижраттын 245-жылы өткөн экен. Карасаңыздар, хижраттын 245-жылы өткөн. Биринчи ушул ислам ааламында тасаввуф жолун баштап, мындайча айтканда, тасаввуфту бир тартипке, иретке салып кеткен. Бул жакта Кудай буйрса биз дагы өтөбүз. Бул тасаввуф бир топ баягы этаптарды, мархалаларды басып өткөн. Мисалы үчүн Кыргызстан деле өзүнүн тарыхында мына 30 жылдык тарыхта ошол эгемендиктү алгандан бери мына ушул күнгө чейин эмне деген тарыхты башынан кечирбеди. Ал эми бул тасаввуфтун тарыхы, ислам илимдеринин тарыхы бул 30 жылдык тарых эмес. Бул деген 1000 жылдык, 1300 жылдык, 1400 жылдык тарыхта. Ошондуктан бул туурасындагы тарыхтарды айтып отурса сөз бүтпөйт. Негизинен мен айтайын дегеним, хижраттын ушу 150-жылынан баштап 300 жылга чейинки аралыкта бүт илимдер жазылган. Ошол учурда, мисалы, Имам Бухарилер 200-жылдар жашап өткөн болчу болсо, Сахихул Бухари деп болбосо ошол хадис ааламында белгилүү болгон китептердин бар ошол хижраттын 200-жылдарында жазылып баштады. Тафсирге келсек, тафсирлерде ошол хижраттын 200-300-жылдары башталды. Фиқ дагы ошондо жазылып баштаган, 150-жылы мына Имам Азам өлгөн. Акыйда дагы мына ошондо Имам Матуриди, Имам Ашари, Имам Тахавиге окшогон улуу Ханафи мазхабынан чыккан аалымдар, мисалы, Имам Тахавилер 330-321-жылы өткөн да бул жашоодо. Демек, тарыхты карап көрө турган болсок, ошол 150 менен 300-жылдын аралыгында бүт ошол ислам илимдери, фиқ десек фиқ, акыйда десек акыйда, усул фиқ десек усул фиқ, тафсир десек тафсир, хадис десек хадис, бүт ислам илимдери ошондо китеп бетинде түшүлүп, өзүнчө бир атка ээ болуп, өзүнчө бир ат менен таанылып баштаган экен да. Демек, эң биринчилерден болуп ошо тасаввуф илимин өзүнчө бир шархылап, өзүнчө бир жолго салган, мындайча айтканда тасаввуф илиминин алиппесин түзгөн бул Зиннуни Мисри болгон, 245-жылы жашап өткөн дейт. Бул Зиннуни Мисри Имам Малик рахматуллахи алейхинин шакирти болгон. Бул бөлөк бөтөн киши эмес. Имам Малик деген билесиздер 4 мазхабтын башчысынын бирөөсү, bir mazhabının başında turgan İmam Malik rahmatullah aleyhi mujtahid, muhaddis şunday bir çoğun alim bolgon, ahl-i sünnet vel cemaat. Mına ошол İmam Malik rahmatullah aleyhin nesi bolgon eken?
шакирти болгон дейт имам Зиннуни Мисри. Ал эми мындан кийин келип туруп, Зиннуни Мисриден кийин келип, мындан кийинки калган эмени тартиптеп, иреттеп, эрежеге салып, бүт барын жолго салган имам Жунайд Багдади. Имам Жунайд деген бул уже тасаввуф алымдарынын баягы биринчи фундаментин тиги Зиннуни Мисри койгон болчу болсо, кирпичин имам Жунайд Багдади көтөргөн деп атат да. Бул 334-жылы өткөн. Тарыхка карасак 334. Азыр болсо биз 1444 жыл мурун 1444-жылда турабыз. Демек мындан дал 1100 жыл мурун ушул мээнеттер башталган болуп атат да. Демек бул деген сөз, бул жерде бул устазыбыздын, аалымдын айтайын деп аткан сөзү, бул тасаввуф исламга кийин бир келип калган бир бидат бир нерсе эмес, же Куранга бир жат бир нерсе эмес. Бул ошол салафы солихиндердин учурунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хайрул куруни qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Доорлордун эң жакшысы мен жашаган доор, сахабалардын доору, андан кийин табийиндердин доору, андан кийин таба табийиндердин доору деп айтты. Демек, ушул доорлордо, ошол хижраттын 300-жылдыгынын аралыгында ушул нерселер калыптанып, мындай ааламга, мындай көркүнө чыгып, ааламга таанылып атат да. Демек, бул жерден ошол нерсени айтып атат. Тасаввуф деген бул нерсе исламда каяктан келип чыгып калды? Же болсо биздин Орто Азиянын тилинде, биздин ата бабанын тилинде буну тасаввуф деген ат менен эмес, тарикат деген ат менен белгилүү болуп келген. Ошон үчүн бизде жанагындай эшендер болгон, калпалар болгон, ошолорго баяат кылып, ошолорго баягы ант берип, анан ошолордон вазифаларды алып, ошолордон вирттерди алып, анан вирттерди аткарып баштаган. Вирт деген сөз бар. Вирт деген сөз бул зикир деген эле. Бирок зикир дегенде максат, вирттен максат ошол белгилүү бир зикирди айтат. Мисалы үчүн келет дагы таксырга айтат. Шейх айтат да, сага мисалы үчүн сен Курандан сабак алсак айтат да, бирөөгө 4 катар Куранды зорго жаттайт. Сен 4 катар жаттайсың дейт. Бул болсо 15 катар жаттайт бир күндө. Буга 15 катарды бөлүп берет. Тиги болсо 8 катар бөлүп берет. Ар кимдин күч дареметине жараша канча жаттай алат ошол бала, мээси канча кабыл алат, ошого жараша бөлүп берилген зикирдин тартиби бул вирт болот. Демек, тасаввуфта бул вирт дейт. Демек, ошол виртти ошол устазга келесиң, устазга келип жанагынтип өткөнкү сабакта айткандай баяат кылгандай, анан устаз сага атайын тапшырма берет. Давай сен мындан ары деп туруп сенин деңгээлиңе жараша, күчүңнүн жетишиңе жараша сага ошол белгилүү бир сабакты же болбосо зикирлерди бөлүп берет, анан сен ошолорду аткарасың дейт. Ошол нерсени вирт дейт. Эми wa minhum man qala at-tasawwuf mushtaqun min as-suh. Бул жерден тасаввуфтун келип чыгышы туурасында айтылып кетип атат да. Кээ бир алымдар айткан бул тасаввуф деген сөз суф деген сөздөн келген, жүн деген сөздөн келген. Буга дагы эмнеге вaqad kan yalbasu ba'dul ubbad wa zuhad alladhina la yamiluna ila at-taraf. Анткени исламдын башында дүнүйө парастыкты сүйбөгөн, өздөрүн ибадатка, захидтикке, такыбалыкка арнаган адамдар көбүнчө жүндөн кийим кийишкен дейт да. Булардын бул маселеде булар ишенип таянган адамдар кимдер болсо, кимдер болгон десе, ва qudwatuhum fi zalika ahlu suffa. Ahlu suffa болгон. Пайгамбарыбыздын суффасы болгон, пайгамбардын мечити болгон, мечиттин жанында өткөн сабакта айтканбыз навес болгон. Ошол навесте жашаган жөнөкөй, жупуну карапайым мусулмандар болгон. Мына ошолордун жүрүм туруму бул сопулар үчүн, суфилер үчүн, тасаввуф жолун тутунгандар үчүн үлгү болгон дейт да. Аллах таала Куранда ахлу суффаны мактап мынтип айткан дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Каф сүрөсүндө кана wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wasbir nafsak дейт. Сен нафсиңди сабыр кылып чыдагын. Ma'al ladina yad'una rabbahum, Алла таалага сыйынган адамдар менен бирге сабыр кылып ошолор менен чогуу болгон. Алар эртели кеч Аллахка сыйынган адамдар, алардын максаты юридуна вajha, Аллахтын ыраазылыгын көздөшөт деди. Демек бул жерде ошол ахлу суффанын максаты мына ушундай болгон дейт да. Демек бул тасаввуф эли, тарикат жолун тутунгандардын негизги максаты эмне десе, Алла менен бир болуу. Күндүр түндүр Кудайга кулчулук кылып, Кудай менен бир болуу бул тасаввуфтун негизги маани маңызы мына ушундай жатат дейт. Ва усира ан Sayyidina al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, Hazreti Hasan Basri'den rivayet kılınat deyit. Al aytkan eken. Laqad adraktu 70 badriyan kana libasuhum sufa. Men Badırga katışkan 70 sahabanı gördüm, büt bardығы жүндөн кийим кийишеле dedi. Demek bul İslamdын başında şu töөнүн жүнүнөн, койдун жүнүнөн токуп алып эле, баа бизде чермей токуп бергенде апаларыбыз ошондой жүн кийимдерди кийген.
Sahaba bilesizler, Badr soguşunda 313 musulman bolgon. Oşol 313'tün 70'i jündön kiyim giygeni, 70'in körüptür Hasan Basri. Bul tabiinlerden, Hasan Basri sahaba emes. Bирок ошол 70'in көрдүм, 70'i тең jündön kiyim giydi деген сөз бул неден келип чыгат? Демек, бул сахабалардын жолу деген сөз болуп атат да. Бул сахабалар ошондой бир жüндөн кийим кийген. Сахабалар ошондой жашоодо бир жупуну дүнүйөгө берилген эмес, тетиринче такыбалыкта үлгү боло турган инсандар болгон деп атат. Эми бул жерде айтып атат. Тасаввуф деген эмне? Тасаввуф деген лакабун. Бул бир лакап, бул бир ат. Исталахан насу алейх. Адамдар тасаввуф деген атты бир топ мусулмандарга бөлүп берип койду. Мусулмандардын аты, бир жамаат мусулмандардын аты. Wal muradu bihi bul tasavvuf degence sopu degende maksat kim dese ash-shakhsul muslimul mutamassiku bil kitab ve sunna Kur'an'da sünnetті karmanıp yaşayan adamdı biz sopu деп айтабыз, sufi деп айтабыз, tarikatçı деп айтабыз deydi. Demek tarikatçı degen kim dese Kur'an sünnetті karmanıp yaşayan adam bul adam tarikatçı деп атат да. Azır bizde el arasında argандай sözdör жүрүп атат да. Баягы bizde şonday eken эл байкуш бул агым экен да. Эл бул суунун шарысы мал. Катуу келаткан сууну каяка бурсаң ошол жака агып кете берет экен да. Ошондуктан тасаввуф туурасында аргандай эл арасында пикирлер бар. Бул деген ширк экен, бул деген бидат экен, бул деген исламда жок экен деген сыяктуу акыйкаты жок сөздөр элибизде таркалып кеткен. Ошондуктан биз тарыхты карайлы, ислам тарыхына карайлы. Нечен деген аалымдар өткөн, 1400 жылдачы миңдеген аалымдар бар. Эч кимисе тасаввуфту ширк бидат деген эмес. Жада калса ошол азыр ширк бидат деп жүргөндөрдүн устаттары өздөрү дагы ошол тасаввуфтун бар экендигин кабылдап, өздөрүнүн китептерине, өздөрүнүн эмгектеринде какшайтып туруп жазып кеткен. Көзүңдү ачып эле китепти колуңа кармай окусаң, акыйкатты көрө тургандайсың да. Бул акыйкат, бул биз азыр ушундай болуп атабыз да, күндү көрүп туруп жок, күн жок. Бул ай деген сыяктуу, анткени биздин көзүбүз көр, акыйкатты көрбөй жатабыз. Аяктан бияктан, интернеттен, тияктан бияктан ар нерсе уккан маалыматтарга ишенип эле акыйкат ислам туурасында акыйкат көп акыйкат бизге жетпей атат. Анткени неге дегенде биз исламды жеткирүү менен алек болсок, ошол эле кезде ислам душмандары динди бузуу менен алек болуп атат. Биз бир сабак өтсөк, алар миңдеген сабактарды жайып атат. Din düşmanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup tuğanlarını çakırıp jana men деген силерди ушундай dinge чакырып атам. Муногул тоонун ар жагында аскер турат десем ишенесиңерби десе ишенем деди го. Анда ишенсеңер мага ишенип койгула. Мен Алладан келген элчимин. Мен силерди акырет азабынан эскертем. Алланын кудурети бар, Алла жаратуучу бар, Аллага ишенгиле десе, ошол жерден жанагы Абу Жахил, Абу Лахаб окшондор тетири бурулуп кеткен. Мына ошол күндө исламга душмандык башталган, мына ошол күнгө жер исламга душмандык токтобой келет да. Ошондуктан буга окшогон маселелерди алууда биз өзүбүздүн ошол аалым уламалардын айткан китептеринен, тарыхтан кабардар болушубуз керек. Анткени канчалык сен тарыхты мыкты билсең, өзүңдүн ким экениңди билесиң да. Бул жерде ошондой деп атат. Sopu деген, же тарикатчы деген, ким десе тарикатчы деген, заликал муслимуллази, ал ушундай бир мусулманга айтылат, ал мутамассику бил китаб ва сунна. Куран сүннөттү карманган адамга биз тарикатчы деп айтабыз, же сопу деп айтабыз деп бул жерде аалымдар китептеринде келтирип атат. Wa mimman urifa bit tasawuf fi sadr al-awwal al-islami sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari. Эми бул tasawuf, туура tasawuf деген ат хижраттын ошо 200-жылдарынан бери көзөй жайылган. Бирок ага жери сахабалардын доорунда тасаввуфту жашагам десе ооба. Сахабалардын доорунда тасаввуф деген ат болгон эмес дейт. Бирок сахабалардын доорунда тасаввуфту реалдуу жашоодо алар жашаган дейт да. Буга мисал катары ким десе, Содыр Аувалда сахабалардын учурунда эң биринчи ошол сопуларга мисал болуп бере турган, үлгү болуп бере турган ким десе бул Абу Зар Гифари дейт. Абу Зар Гифари радиаллаху анху улуу сахабалардан билесиздер. Абу Зар Гифари туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Иннаху умматун вахдаху. Ал өзүнчө үммөт. Яишу вахдаху, өзүнчө жашап өтөт. Ямуту вахдаху, өзүнчө жалгыз калып өлөрүн айткан. Демек жашоодо ушундай жалгыздыкты ыктыяр кылып, Алла менен болууну, жупуну жашоону, жөнөкөйлүктү ыктыяр кылган адам болгон экен да. Демек такыбалыкты ыктыяр кылган. Дүнүйө, бала чака, байлык, мансап, тирилик, ушуга окшогон нерсенин бардыгын курбандык кылган. Алла үчүн өзүнүн нафсисин Кудайга арнаган адам болгон экен да. Абу Зар Гифари сахаба радиаллаху анху. Андан кийин Kama akhbara bidalika sadiqul masduq sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü haber bergендей. Wa minhum sayyiduna Hudayfa ibn al-Yaman. Janadagı ошол
сахабалардын арасында ошол тарикат жолунда бизге үлгү болчу адамдардан кимдердин атын айтабыз десе, мисалы Азирети Хузайфат ибн Яман болгон. Саййидуна Салман Фарси, Азирети Салман Фарси болгон дейт. Анткени бизде Накшбандия тарикатында бизде фиq боюнча ижазалар бар, акыйда боюнча ижазалар бар да, силсила бар, чынжыр бар. Биздин Орта Азиянын эли өзбеги бар, кыргызы бар, тажиги бар, дегеле казагы бар, түркмөнү бар, уйгуру бар. Орта Азиянын эли кылымдардан бери тарикат жолунда Накшбандия тарикатын карманып келген. Бахауддин Накшбанд 717-жылы ушул Бухарада төрөлгөн. Бухаранын жанында 12-13 километр жерде Касыр Арифан деген айыл бар экен. Ошол жерде туулган. Ошол жерде жарык дүйнөгө келген. Мына биз тасаввуфта ошол Накшбандия тарикатына эметебиз. Накшбанди тарикаты түбү барып туруп кимге такалат десе, Азирети Мухаммад ибн Аббакр Сыддыктын баласына барып такалат. Анын баласы бул тасаввуфту Азирети Салман Фарсиден алган. Салман Фарси бул тасаввуфту, тасаввуф деген илми батин, руханий илим. Муну кимден алган десе, буну Аббакр Сыддыктан алган. Аббакр Сыддык кимден алган десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алган дейт. Ошондуктан тарикат жолунда эки жол бар. Бир жол Азирети Аббакр Сыддыктан таркалган болсо, экинчиси Азирети Алиден таркалган дейт да. А биздин Накшбандия тарикатынын ошол силсиласы, чынжыры Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, андан Азирети Аббакр Сыддык, андан кийин Азирети Салман Фарси, анан Мухаммад ибн Аббакр Сыддык, баягы Азирети Аббакр Сыддыктын Мухаммад деген баласы болгон. Анан ошентип Жафар Садыкка келген, анан ошентип келип бешинчиси Абу Язид Бистамиге келем эткен. Ошентип келип анан кийин Бахауддин Накшбандка келген да. Wa minhum faqad kana ya'kulu min amali yadihi. Alemi Salman Farisi ушундай жупуну жашап өткөн, ал өз мээнети менен таап, ошол мээнети менен жеген. Кадимкидей жанагындай эмелерди токуйт экен, хус дегенде таар токуйт экен. Таар үйгө сала турган таар токуп, ошону сатып, ошол өзү мээнети менен тамак жеген адам болгон экен да. Бул тасаввуф деген эмне десе, тасаввуф деген бир тасаввуфтагы чоң бир аалым айткан экен. Тасаввуф деген бөлөк бирөөгө өзү колдон келсе бөлөк бирөөгө жардам берип, бөлөк бирөөгө жүгүңдү артпоо дейт экен да. Summa jaa min ba'dihim al-Hasan al-Basri. Кийин бул сахабалардан кийин эле булардын ордун баскан Азирети Хасан al-Basri радиаллаху анху. Хасан al-Basri бул улуу табииндерден. Сахабалардан кийин кел эстафетаны алган Хасан al-Basri болгон дейт. Аллази кана я'идун нас ва юршидухум. Азирети Хасан al-Basri адамдарга вааз кылып, адамдарды кеп кеңешин айтып, адамдарды туура жолго баштап, адамдарды эмне кылган дейт? Адамдарга руханий тарбият кылган, таквалыкка. Анан эмне кылган? Вaqad rabba rijalan minhum Malik ibn Dinar. Анан ошентип Хасан al-Basri'нин кол астында бир топ аалымдар тарбия алып чыккан. Алардын катарында Malik ibn Dinar болгон, андан кийин Ибрахим Адхам болгон, анан Имам Жунайд болгон, анан Зиннуни Мисри келди. Ушуга окшогон аалым уламалардын бардыгы келди дейт да. Ошондуктан ислам илимдеринде ушундай сөз бар экен. Бизде кээ бир сөздөр бар го. Мисалы үчүн кээ бир областтын эли бир өзгөчөлүгү менен белгилүү. Ошол сыяктуу ислам ааламында Куфа деген шаар бар, Басра деген шаар бар. Куфа шаарында фиq илими өнүккөн. Куфа шаарында Имам Азам рахматуллахи алейх, биз Имам Азам аскан карманабыз Абу Ханифа. Абу Ханифа өмүр бою Куфа шаарында жашап өткөн. Ошон үчүн ушундай бир белгилүү бир фраза калган экен да. Фиqhun куфи ибадатун басрия депчи. Фиqhun куфи дегени фиq болсо куфалыктардыкындай фиq болсун деген. Анткени фиq илимин жаюуда Куфанын аалымдары, ошолордун сап башында турган Имам Азам рахматуллахи алейхи, ошол Ханафи мазхабынын дегеле ислам фиqинин ааламга жайышына чоңдон чоң таасир калтыргандыктан аалымдарда ушундай фраза калган да. Ушундай бир чоң бир белгилүү бир сөз калган. Фиqhun куфи, илим болсо, фиq болсо ошо куфалыктардай фиq болсун. Ибадатун басрия, ибадат болсо, ибадат кыла алсаң, ошончолук ибадатчы болсоң, басралыктарда ибадат кыл деген. Анткени Хасан Басри рахматуллахи алейхи Басрада болгон, Имам Азам рахматуллахи алейхи Куфада болгон. Имам Азам рахматуллахи алейхи фиqка мээнет кылган, ал жакта фиq илими өнүккөн, фиq илими дүйнөгө таркаган. Ал эми Хасан Басри рахматуллахи алейхи болсо Басрада болгондо бул таквалыкка басым жасаган, фиqка, акыйдага башка эмес, именно таквалыкка басым жасаганда аяктан ошондой бир чоң бир улуу олиялар, захидтер көп чыккан экен. Ошондуктан фиq
fiqhun kufiyun ibadatun basriyatun. Fiq bolsa kufalıktarday fiq bolsun, ibadat bolsa basralıktarday ibadat kıl. İbadat kılçı bolsaң basralıktarday ibadat kıl. Fiqqa faqih bolam desең, oşo kufalıktarday faqih bol degендей maanidеги сөз да. Mana ошентип tasawuftun kelip çıkışı, tasawuf kayaktan gelip çıkan ise sahabalardan gelgen. Sahabalardan gelip Hasan-ı Basri'ye ötken. Hasan-ı Basri'den Malik ibn Dinar'a ötken. Malik ibn Dinar'dan gelip anan gelip Zinnuni Misri'ye ötken. Anan İmam Cüneyd ötken. Anan şönt İmam Kuşayri'ye ötken. Anan İbrahim Adham ötken bolup düşünüp gelip durup anan gen tasawuf gelip ötken. Demek ve tasawufu min haysu zatuhu. Emin tasawuf degen emne? Tasawuftun zatına gayrısak akida. Tasawuf degen bul akida deydi. Tasawuf degen bul kulk münöz deydi. Tasawuf degen bul cihat deydi. Tasawuf degen bul davat deydi. Tasawuf degen emnesi şolken. Alımlar aytetken. Tasawuf degen bul emnesi. Tasawuf degen bul akida. Allah'ını tanı. Tasawuf degen nese? Tasawuf degen bul adep ahlak, görkem kulk münöz. Tasawuf degen bul nese? Tasawuf degen bul cihat deydi. Tasawuf degen bul nese? Tasawuf degen bul davat deydi. Demek tasawuf şul nersenin bardığın özünün içine kamtıgan İslam'daki bir ulu bir joldordan. Ve daaimuhu alemin tasawuftun türkük emne? Tasawuftu terep turgan noğu meçitte terep turgan türküktör var da. Türkük kulasa meçit kulaydı. Tasawuftun türkük emne dese? Tasawuftun türkü iman, İslam, ihsan deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde gelgen iman, İslam, ihsan. Janadağı tasawuftun türkügüm ne dese? Mutabaatul Kur'an ve sunna. Kur'an sünnetті karmanıp yaşao. Ve ahdafuhu tasawuftun maksat emne dese? Tasawuftun maksatı at-tahalli an kulli radila. Bardık jaman kuluk münözlerden arılu. Tasawuftun maksatı şu kenda. Tasawuftu karmanıdan, tasawuftu amal kılıdan maksat emne dese? At-tahalli an kulli radila. Bardık jaman kuluk münözlerden arılu dağı. Ve at-tahalli bi kulli fadila. Bardık körköm kuluk münöz menen özün körköm kuluk münözge iyi olu. Ve sulukul multazim bi taatillah ve rasulihi. Janadağı daima Allah'a jana paygambarga baş igen joldo жүрü ve cihadun nafs jana nafsi menen күрөшүү ve islahil batin jana içki dünyönü oңдоо ve lisar jana dünyödөгү жакшылыктарды өзүңө ара көрбөстөн туруп бөлөк мусулмандар үчүн ара көрүү, ошолорго артык көрүү, өзүңө артык көрбөстөн. Мына ошол tasawuf деп alımlar mına ушундай tasawuf турасында баа берип атат. Эми tasawuf кандай этаптарды басып өткөн? Пайгамбардын учуру, сахабалардын учуру, андан кийин 1400 жылдын учурунда эмне деген этаптарды басып өтүп? Мынакей кичинекей Кыргызстан 30 жылдын тарыхында 1 эмес, 2 эмес, 3-өөнү куып ала бердикпи президентти? Мисалы да не деген тарих болду? Не деген немелер болду? Не деген окуялар болду? Ал эми 1000 жылдын тарыхында бул tasawuf өсүп өнүккөн учуру болгон, кайра нөлгө түшүп кеткен учуру болгон, кайра өсүп өнүккөн учуру болгон. Фиq деле ошондой болгон. Тарыхты карап көрсөң, фиq эми бир учурда Имам Азам фиqтын өрөөнүн сепсе, Имам Аби Юсуф, Имам Мухаммадтар ошону суугарып, ошону өндүрсө, Имам Сарахсиге окшогон аалымдар келип туруп, ошонун мөмөсү болуп туруп, бүтүн дүйнөгө мөмөсүн таркараткан, чачкан да. Bütün dünyadaki adamlar ошонун мөмөсүнөн fiq деген илимдин, акыйда деген илимдин даамын таткан. Ошол сыяктуу ар бир илимдин өрөөнүн сепкен бирөө болот. Аны чоңойткон бирөө болот. Анан аны бышканда анын мөмөсүн чачкан учуру болот. Кайра мөмөсүн чачкандан кайра куураган учуру болот. Бардык нерсени ошондой этапты басып өтөт да. Бул tasawuftун да ошондой этабы бар. Кандай этаптарды басып өткөн? Караңыздар. Ва ябду لمتتبع هذه النحلة السامية وشول улуу бир жолду карап көрсөк tasawuf жолу кандай этаптарды басып өткөн. Аннаха маррат бимарахил мухталифа. Түркүн этаптарды басып өткөн, жолду басып өткөн. Бул tasawuf деген ат менен белгилүү болгонго жери, бул башка жеринен баштап эле tasawuf деген ат менен белгилүү болгон эмес. Бул кийин келип этегинде токтолгон, жыйынтыкта токтолгон аты бул tasawuf болгон. Негизи башында башка болгон. فكانت أحوالها تظهر في كل مرحلة باسم معين. Ар бир мархалада ар башка ат менен белгилүү болуп турган. Биринчи исламдын башында бул tasawuf деген ат жок эле. Исламдын башында сахабалар деген бар эле. Сахаба дегенден өткөн улуу наам болгон эмес дейт да. Мынакей хакада илан истақаррат бисми tasawuf ошентип этегинде келип аалымдар ушул адеп ахлак, ислам жаатында адеп ахлакты үйрөткөн, кулк мүнөздү кооздоону үйрөткөн багытты tasawuf деген ат менен атап койду дейт. Факанат ахвалуха мындай дейт.
Wa ayatu zalika anna Şeyh al-Ustaz Abul Qasim el-Qushayri. Buga belgi katары Şeyh Ustaz Abul Qasim el-Qushayri degen alim. Bu özünün Risalatul Qushayriya degen munoğunday kölömdө 1000 baraktan turgan именно tasavvuf tuurasында жазган китеби бар. Алымдар айтат, эгерде tasavvufta кимде-ким бир ишеничтүү бир шейхти таппаса, жок болсо, 4 китепти айтат экен. Ошол 4 китепти шейх тапканга жери убактылуу ошол 4 китепти пайдаланып окуп турса болот дейт экен, адеп ахлактооңдош үчүн. Ошол китептердин бирөөсү ушул Рисалатул Кушайрияны айтат да. Мына ошол Рисалатул Кушайрини жазган Абул Касим Кушайри айтат. Якул фи Рисалати Шахира, өзүнүн ошол Рисалатул Кушайриясында мынтип айтат экен. И'ламу рахимакумуллах. Билгиле, ey Allah Taala sizlerdi rahim kılsın, bilip koygular bir tuğandar. Annal muslimina ba'da Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin göz ötkönden keyin musulmandar lem yettasima fadiluhum fi asrin bitasmiyati ilmin siva sohbeti Rasulillah. Peygamberimizin göz ötkönden keyin sahabalar üçün en bir ulu ilim, en bir ulu at bul sahaba degen at bolgan. Mınday da karasaňızlar. Misal üçün bir sahaba Hazreti Vahşi ibn Harb. Hazreti Vahşi'nin tanıysızlar. Vahşi ibn Harb kim ele? Vahşi ibn Harb Hazreti Hamza'nı Asadullah degen Peygamberimizin amakesi Hazreti Hamza'nı öldürgön. Keyin musulman boldu. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, men gözüme görünbösün dedi. Antkeni Peygamberimiz şunçalık Hazreti Hamza'nı öldürgönde kökürögü tilingen, birok musulman bolup kelgenden Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçirdi, birok men gözüme görünbösün dedi. Oşol Hazreti Vahşi ibn Harb'tın 1000 oliya birigip, 1000 Uwaysul Qarani'ge okşoğan oliyalar birigip, tabiinler birigip turup, bir oşo Vahşi ibn Harb bir sahabaga darajası jetpeydi deydi. Sahabalar şunday adamlar. Sahabalardın darajası şunçalık uluk, hazır dünyadagi alımdardın büt bardığın biriktirip gelse, bir sahabanın dengeline jetpeydi. Memmin degen alımlar biriktirip gelse dağı, oliyaların koşup biriktirip gelse de jetpeydi. Demek Peygamberimizin uçurunda en ulu at kim ele dese, en ulu at bu sahaba degen at bar ele. Sahaba degen attan ötkön, oşondan ötkön ulu bir orun jok ele deyit da. Andan keyin İzl afdaliyete fawqa, andan ötkön ulu bir makam orun jok ele. Alarga sahaba dep aytıladi. Andan keyin sahabalardan keyin tabiinler geldi. Tabiinler degen kırgızçasında oşo sahabalardın jolun joldoочулар деген söz. Sahabalardan keyinki gelgen kavim Hasan Basriler başında turat. İmam Azam da tabiinlerge giret. Kiçi tabiinlerden İmam Azam rahmetullahi aleyhi. Demek sahabaların jolun joldogondur, sahabaların jolun joldoочулар degenine söz bul. Tabiinler degen söz. Tabi degen erçiүүчү degen söz. Demek sahabalardı erçigenler, sahabalardan kıya baspagan adamlar bular. Bularga tabiinler dep ataldı. Demek bulardın uçurunda sahabaların içinde sahaba degen attan ulu makam jok ele deyt, daraja jok ele. Tabiinlerin uçurunda tabiin degenden ötkön ulu bir daraja jok ele deyt. Anan ne oldu? Anan tabiinlerden keyin tabiinler geldi. Oşol sahabalardı erçigenler dep üçüncü kavim bular tabiinler boldu. Demek bulardın uçurunda sahaba, tabiin degenden ötkön bir ulu bir bulardı makтай turgan bir neme bolgon emes deyt. Mana bul doğrudan keyin anan ne baştaldı deyt? Anan başalamandıq baştaldı. Ire tartip ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü hadiste aytkanday. Anan ne oldu? Anan keyin adamlar uje bir toptor dünyaga berilip ketdi deyt. Dünyanın alardın maksatı uy kuruş. Alardın maksatı jaşnakay jaşaş. El katары jaşaş bolup kaldı. Anan oşondo sahabalar oşol adamdardın arasından, musulmandardın arasından oşo Peygamberin doğrundan 300 yıl alыстап kaldı. 150 yıl, 200 yıl, 300 yıl alыстап kalganda oşo adamdardın arasından bir top, joğun top bölüm çıktı deyt. Alar bizge başta eştekenin gereği yok. Biz Allah'ın razılığını gözlöйбүз dep, Allah'ın razılığını gözlöp bir joğun top bölüm çıktı. Alar İslam tarihinde sahabalar, tabiinlerden keyinki doğurdu. Alarga zahidler jana abidler degen at berilgen. Tarihte karasaňızlar zahid, abidje, zuhat, ubbat dep jam sıyga menen aytılganda, köptük türüm aytkanda zuhat, ubbat dep aytılganda, jeke sıyga menen aytkanda abid, zahid degen söz.
Абид деген Кудайга только өзүнүн ибадатка арнаган адам. Жаланган ибадатка арнап, дүйнөдө ашыкча өзүнө керек болсо бир ашыкча куртка кийбеген адам да, бир ашыкча баш кийимди өзүнө албаган адам, булар захиддер болот. Ошондой адамдар тарыхта белгилүү болгон. Кийин эмне болду? Сумма захаратил бида, анан ар түркүн акыйдада, фикта анан бидатчылар чыкты. Ва хасалат тадаи, анан бардыгы келип, анан шиялар чыкты, равафиздер чыкты, муътазилалар чыкты, кадариялар чыкты. Адашкан жамааттардын бардыгы чыкты дейт. Жана пайгамбарыбыз хадисте айткан 73-тün бардыгы чыкты. Анан бардыгы өздөрүнөн бир-эки адамдарды көрсөтүп, биздин кыйыныбыз могул, бул захид, бул абид, бул таква, бул Кудайдан коркот, бул олия деп ар ким өзүнүн астына кыйындарын алып чыга баштады дейт. Ошондо бизден ахлü сүннет ол жамааттан ушул таквалыкта үлгү боло турган адамдар ошол кезде сопулар, тарикатчылар же мутасауфтар деген ат менен белгилүү болгон. Демек, бул жерде ошол имам Кушайри айтып атат да, демек тасауф деген сөз бул шияларга тиешеси жок. Бул муътазилаларга, кадарияларга же болбосо адашкан жамааттарга, башка адашкан фиркага тиешеси жок. Бул тасауф деген сөз именно ошо биздин ахлü сүннет ол жамааттын ичинен фикта 4 мазхаб, акыйдада Матуриди, Ашари 2 мазхабтын ичинен чыккан, именно ибадат жаатында таквалык кылып, ошо ибадат жаатында өздөрүн өнүктүргөн, адеп ахлак жаатында өздөрүн өнүктүргөн мусулмандарга тасауф жолун тутунган мусулмандар деген ат берилип баштады дейт да. Бул имам Кушайри рахматулла алейхинин ошо китебинде ушинтип берилеткен. Эми дагы о мимма юширу бүгүнкү сабакта ошол болуп атат, тасауфтун келип чыгышы, тасауф каяктан келип чыккан. Кээ бирлер суроого такалышы мүмкүн да, туура тарикат дейт, бул качан келген дегенге, муногул тарыхта булчу. Бул биздин тарых. Анткени муногул жерде Зиннуни Мисри деген бул тарыхта жашап өткөн адам. Мунун орду бар. Бул аулия киши болгон. Имам Жунайд Багдади деген бул орду бар. Бул жөн эле аты заты жок бир чоочун бирөө эмес, мындай таанымал эмес бирөө эмес. Булар исламда орду бар. Имам Жунайд Багдади дегенде любой адам өмүр баянын билбесе да, Жунайд Багдади дегенде бир кулагы чалган да. Имам Зиннуни Мисри десе, анын өмүр баянын бүттүм эле, ким экенин билбесе дагы, Зиннуни Мисри деген бирөө болгон экенин билет да. Ушундай деңгээлдеги исламга чейир калтырган бир улуу алым устаздар болгон. Эми ва мимма юширу айдон ila anna isma at-tasawuf urifa ba'da al-qarn ath-thani lil-hijra. Анан дагы экинчи дагы бир айта кетчү нерсе дейт. Бул мындай дейт. Бул тасауф сөзү, тасауф деген термин хижраттын 200-жылынан 200 жылына жери болгон, бирок 200 жылдан кийин бүт мусулмандарга кенен жайылган дейт да. Мисалы үчүн азыр карап көрсөк, дават. Азыр мисалы үчүн бизде көпчүлүк элдер мечитке келген, кийинки элге келген адамдарда дават кенен жайылды. Мисалы үчүн азыр өзгөчө жаш балдарда алар мечитке келсе эле бешамал болуп атат, мечитке келсе эле гаш болуп атат, мечитке келсе эле машваралар болуп атат. Анан алар ойлойт да, кылымдардан бери эле бул дават бар экен Кыргызстанда деп ойлойт. А болбосо дават бизге кече келген. Biz namaz okuyup жүргөн кезде, biz ilim okuyup жүргөн кезде дават жок болчу. Бир жолу Централь мечитте жүрөм. Анан biz окуп жүргөн, илим окуп жүргөн кезибиз устаздардан. Анан ошонсо жана карыз байка айтат да. Машварага киргиле, машварага дейт да. Анан мен машвара деген сөздү билем арабчасын. Ол кеңешүү деген мааниде. Бул эмне айтып атат десе, көрсө даваттагы машвараны айтып атты да. Ошондо көрсө дават эметип эми нукка түшүп аткан кез экен да. Az жанагындай да, муногу эмен деле, телефонду деле. Кече күнү жок болчу. Телефондор биз студент кезде эми Бишкекте бирин экин жанагындай чоң кызматтагы, акчалуу, бизнеси бар немелер эми көтөрүп баштаганда мен ошондо бир жолу балдарым менен отуруп айттым: "Бара-бара ушу телефон аябай күчөп кетсе керек. Ушу калькулятор сыяктуу эле болуп калса керек. Анда калькулятор анча-мынча болгон. Ушу ар кимде 2ден 3дөн болуп калса керек" десем, бир бала айтканда, "Андай болушу мүмкүн эмес" деген да. 20 жыл мурунку окуя бул. А бирок азыркы биздин балдар 5 жаштагы, 10 жаштагы балдар алар ойлойт да. Бул кылымдардан бери эле мындай телефон болуп келсе керек дейт. Ито муногул телефондор, мына сенсорлор чыкканда кече эле болду. Андан мурун кнопочный эле колдончу. А ушундай экен да. Ошондой болуп тарых неметиле берет экен. Мына муногул свет деле. Биз айылда жүргөндө үйдөгү бир туугандарым айтып калат да. Свет биздин айылга 1969-жылы келген экен.
Ага жери чырак менен эле жашаган экен биздин ата баба. А бирок биз үчүн мен өзүм кыялымда кылымдардан бери эле 1000 жылдан бери эле бизде свет бар да элестетесиң. Болбосо 69-70 жылдар эле келген. Ага жерки аталарыбыз боз үйдө эле чырак менен эле бийлик менен эле жашап келген экен. Ошон үчүн байкуштар баары 14төн 15тен төрөгөн экен. Ошондой болгон. Анан бул жерде ошону айтып атат да. Демек, кийин эмне болду? 2001-жылда bir günü kabar uqtum. Биздин айыл марказ болду депчи. Көрсө биздин айыл даваттын марказ болуп кетти. Анан bir күнү айылга бардым, каникулда, кышында. Кышкы каникулга бардым, барсам дават 15 күндүк машвара болуп аттыр. Анан кийин барсам, биздин айылда канча-канча тентек балдар отурат. Алар хулиган балдар да. Бул эмне кылып жүрөт деп койбойм мечитте. Анан баягы аса мусаны кайбалан чекеден ар кимис туруп сүйлөп атат. Көрсө, эмне кылып атат? Көрсө, каргузар берип атырлар, даватка барып келиптир алар. Анан бир убакта эле баягы бала турду, бул тентек бул эмне сүйлөйт экен деп турсам эле бир убакта эле булк этип эле ыйла берсе баягы бала. Анан ушинтип дават кылышыбыз керек деди. Эмнеге ыйлап атат деп коя белчи. Көрдүңүздөрбү? Демек дават бизге Кыргызстанга 93-жылдардан баштап келип баштаган. Бирок нары көздөй билинип республиканын ар тарабына тараган ушу 2002-2001-жылдардан баштап кенен таркалып баштады. Азыр болсо кайсы жерде мечитке барбы? Сөз жок, бир мечитте хужра, ошол даваткана бар. Анткени талап ошондой болду. А бирок азыркы жаштар, азыркы кийинки келген, намазга кийинки келгендер, алар өмүр бою эле дават болуп келген экен, элдин баары ушинтип дават менен намаз окуп келген деген түшүнүп калып калат да. А бирок реалдуу жашоодо андай эмес да. Ага жери деле, союз келгенге жери деле биздин ата баба намаз окуп келген, мусулман болуп келген. Болгону бул бир тартип калыптанды, ушундай бир эмеге түштү. Бул жерде ошону айтып атат, бул жерде тасаввуфты айтып атат. Тасаввуф да ошондой болгон. Тасаввуф исламдын башында, пайгамбардын учурунда деле тасаввуф болгон. Сахабалардын, табииндер үчүн алар жашаган. Бирок кийин келип тасаввуф деген бул ат качан белгилүү болду десе, кийин бул хижраттын 200-жылга жери тасаввуфту карманып жашагандар болгон. Бирок хижраттын 200-жылдан кийин бул жандай эметкен дейт, раскачка берген дагы уже дүнүйөгө уже эметип таркаган. Буга далил катары мына бул жерде Мамун биллах деген падыша болгон. Мамун биллах, Муътасим биллах деп умавилерде падышалар болгон, мусулмандардын падышалары болгон. Тарыхта бул. Ошондо бул жерде айтат. Өзүнүн Масуди деген алым өзүнүн тарых китеби бар экен. Ошол тарых китебинде мындай экен. Муруджу захаб ва маадинул жавахир деген китеби бар экен, тарых. Ошол жерде мындай дейт. Яхья ибн Аксам дегенден риваят кылат экен да. Bir günü Mamuni Billah деген падыша, мусулмандардын падышасы. Бул Mamuni Billah 218-жылы өлгөн экен. 200 хижраттын 218-жылы өлгөн. Демек пайгамбарыбыздын хижратынан кийин 218 жылдан кийин өлүп атат да. Демек табииндердин ордунда жашаган адам да. Анан Mamuni Billah bir gün отурат падыша, отурса Хасхажип кирип келет экен. Хасхажип билесиздер да. Куталчы бийликте Хасхажип деп айтат го. Хасхажип дегени вазири деген эле сөз. Кызматчысы. Кирип келеткенде айтат, минтип айтат экен, карасаңыздар. Я амирул муъминин, эй момундардын падышасы. Рожулун бил баб, эшикте бир киши турат. Алейхи сиябун бид, үстүнө ак кийим кийинип алыптыр. Ятлубу духула лил мунавва. Бул сизге кирип бир-эки маселелерди талкуулагысы келип атат. Деп айтыптыр да. Иннаху ба'дул мутасаввифа, ал ошол сопулар, суфилер, тарикатчылар деген сөздү айткан дейт да. Демек мындан эмне келип чыгат десе, мындан ошол Мамуни Биллах 218-жылы өлүп атса, 218-жылкы тарыхта ошол падышанын вазири падышага кишилерди киргизерде бир киши келди, ал ошол сопулардан экен, тарикатчылардан экен деген сөздү айтып атат да. Кийинки тарых буга дагы далил. Кинди өзүнүн Улату Миср фи хавадис саната 200 тарых китеп бар экен. Хижраттын 200-жылдагы Египеттин падышалары деген. Анткени Египет ислам шаарлары болгон. Куфа, Басра, Ирак, ошонун катарында Мисыр дагы мусулман шаарлары болуп эсептелген. Анан Египетте ошол хижраттын 200-жылдары аябай тарыхый бир окуялар болгон, көтөрүлүштөр болгон, бунт болгон, согуш болгон, ушундай бир саясий бир окуялар болгон экен. Ошол туурасында Кинди деген алым өзүнүн немесин жазып чыккан. Тарых китебин жазган. Ошол жерде минтип айтат экен. Аннаху захара бил Искандарияти таифатун ятасаммауна бис суфия, я'муруна бил ма'руф.
İskandariyada deydi. İskandariya hazır жер ортолук деңизде Александрия деген Египеттин шаары. Египеттин мурунку борбор шаары. Азыркы шаары борбор шаары Каир болсо, Каир борбор шаары болгонго жери илгери o 70-жылдарда ошол Искандария борбор шаары. Азыркы биздин тилмен айтканда Александрияда, арабча Искандariya дейт. Бул жерде айтып атат. Аннаху захара бил Искандарияти таифатун yatasammawna bis-суфия. İskenderiyada deydi, ошо Александрияда bir toypa musulmanдар жамааты чыгыптыр. Алар сопулар деп аталат экен. Ямурна бил маруф, алар адамдарды жакшылыкка буйруйт экен, даават кылат экен. Демек, бул хижраттын 200-жылында ошол Египет жергесинде, тиги Шам жергесинде ошол сопулар, тарикатчылар деген ат белгилүү болгон. Демек, бул тарикатчы жолу, тарикатчылардын жолу, же болсо тасаввуф жолу, бул бүгүн эле келип калган, кече бүгүн эле пайда болгон бул бидат жолу эмес, тетиринче тек кылымдардан бери исламда тамыры ошо пайгамбарыбыздан бери келаткан бир аруу бир ыйык бир жол. Ошондуктан тарыхты билген адам канчалык? Кимде ким чыныгы кыргыздын ким экенин билгиси келсе, кыргыздын тарыхын окусун. Kimde kim çınığı İslam'ın kanday din ekenini bilirsiz, İslam tarihini okusun, tarihte okuş gerek. Büt, akide boyunca tarihte oku, fiqh boyunca tarihte oku, tasavvuf boyunca tarihte oku. Sen özüңdün kim ekeningdi, çınığı musulmanların kim ekenin, paygambardın kim ekenin tanıyız. İslam bul oğuzdan, jomoktan alınbaydı. Keçeten beri mağa 40 jol SMS geldi. Janağı bir түш көрүптүр, bir şeyh түш көрүптүр, ama alım түш көрүптүr. Pakistan'da, India'da bir alım түш көрүптүр. Түш көрүптүр да айтыптыр, ушундай жакын арада bir жамандык болот, ушул дуаны Аллахумма гфирли замби куллаху диққаху ва жиллаху ва аланиятаху ва сирраху деген пайгамбардын дуасын окусун деген. Ошону таркатып атат. Анан бир-эки достор жибериптир мага, мен айттым, таксыр дедим. Түштөн шарият алынбайт. Бул дуаны ал киши түш көрсө да көрбөсө да ар бир мусулман окушу керек. Жанагы түштү айткан кыссаны жиберет да, сөз жок обязательно. Анан аркасынан баа дуан жиберип коет. Антсе бир-эки тааныштар мага жазыптыр, дамла ушунун кыргызчасын которуп бериңиз деп. Анан кыргызчасын которуп жибердим. Карасаң адамдар, мусулмандар ишенчекпиз да. Анан бир окуяны уже шарият катары кылып, анан ошондон Түркиядагы тиги немеге совпадение болуп атат да, жер титирөөгө. Анан ошондон Кудай Таалам сактасын дегендей ниетте ошол эмени окуп атабыз. Туура, дуаны окуган жакшы, пайгамбарыбыздын дуасы ал. Бирок жанагы түш бизге шарият болуп бере албайт. Кимде ким түштү шарият кылып кармаса адашат. Биздин шариятыбыз Куран, сүннөт. Аны ошентип айтман. Анан ошондой экен 40 жолу келди. Сиздерге деле жакшы эле келди болуш керек. 5-6 жолу айланып келди да, баарыңарга келди ал. Мен айтайын дегеним бул жерде бирөөнү бирөө эметүү эмес. Биздин максат шариятты карманып жашоо. Пайгамбар көрсөткөн хак жолду карманып жашоо максатта. Ошондуктан биз үчүн бир түш же бир илхам шарият болуп эсептелбейт. Шарият бул Куран, сүннөт. А Куран, сүннөт бул мазхабта. Демек, мазхабта не деди фикта? Акыйдада мазхабта не деди акыйда мазхабыбызда? Ошону карманабыз, ошондо биз нак Куран, сүннөттүн ыгынан, Куран, сүннөттүн тиги чии менен чыккан жок эсепте болобуз. Андан кийин Шейх Ибн Таймия деген адамды уккансыздарбы? Ибн Таймия деген адам болгон. Ибн Таймия ал-Харрани. Бул алым болгон. Өзү чоң алым болгон. Өзгөчө фикh илиминде алымдар да бөлүнөт. Мисалы үчүн мугалимдер деле бөлүнөт да. Тарыхчы мугалим алса орус тилден же англис тилден сабак бере албайт. Ал тарыхтан сабак берет. Бир мугалим математикадан сабак берет. Бир мугалим жөн эле физрук алчы. Бирөө болсо музыкадан сабак берет мектепте. Ошол сыяктуу эле же болсо медиктерди алсак, тиш доктору бар, көз доктору бар, анан кийин иш доктору бар деген сыяктуу докторлор ар бири башка иш кылат да. Тиш доктор көз дарылабайт. Ибн Таймия бул чоң алым болгон. Мазхабта Хамбали мазхабын карманган. Биздин мазхабта эмес. Чоң алым десе, буну жакшы көрөт экен, бул эртең салаф экен деп жүрбөйлө да. Жөн эле ордун айтайын деп атам. Фикта чындап факих болгон. Хамбали мазхабын тутунган. Бирок акыйдада ахлы сүннөт ол жамаат акыйдасына жарака кетирген. Биринчи жараканы мындай. Музга мындай кык деп мык турганда жарака кетет го. Ошол жараканы кетирген
ошо Шейх Ибн Теймия болгон. Ахлу сүннет вал жамаат акыйдасында. Анан ал жараканы келип ажыратып анан бөлгөн Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб деген болгон. Ошо киши болгон да. Ахлу сүннет вал жамаат акыйдасына кашанын барын киргизген алымдардын айтканы. Ошо Матуриди, Ашари уламалардын айтканы ошо. Бирок бул алым бар алым да акыйдада туура эмес маселелер болгону менен, бирок бул исламдагы орду бар киши. Эми акыйдада туура эмес адашкан жери болсо аны Алла кылга алат. Биз Кудай эмеспиз да. Биз өзүбүздү тозоктон куткарып алайлычы, өзүбүздүн амалыбыз толтура. Акыйдадан тышкары деле намазыңды карачы, орозоңду карачы, ибадатыңды карачы, атаң менен, аялың менен, балаң менен болгон мамилеңди карачы, толтура. Бирок бул адамдын катасы акыйдада жанагындай бүлүк салды. Эми аны биз Аллага коебуз. Анысы белгилүү, акыйдада маселесин албайбыз. Фикта маселесин албайбыз. Анткени бул Хамбали мазхаб, биз Ханафи мазхаб, бунун фигини бизге кереги жок. Өзүбүздүн биздин мазхабыбыз бар. Тасаввуф туурасында айткан сөз, анткени бул алымдын ислам алымдарынын арасында салмагы бар алым. Салмак болгондо да күчтүү салмагы бар. Аз бизде кээ бир адамдар бар, буга окшогон сөздү уксай, бул жарым вахай болуп калган деген сөздү айтышы мүмкүн да. Бирок негизи чындап эле акыйкатта ошондой бир деңгээлде илим бар адам болгон экен. Бул алым мындай дейт. Өзүнүн Ас-Суфияту вал Фуқара деген китеби бар экен. Ас-Суфияту вал Фуқара. Сопулар, тарикатчылар жана фукаралар деген. Фукара дегенде Аллахка өзүн муктаждыгын арнаган адамдар. Аллахка өзүн муктажмын деп арнаган адамдар деген китеби бар экен. Бул китебин 3-4 бетинде мынтип айтат экен. Ва аввал ма захарати суфияту минал Басра. Эң биринчи ислам тарыхында сопулар, тарикатчылар Басрада пайда болгон дейт экен да. Демек, бул алым өзү дагы ошол тарикатчылардын болгондугун, тарикатчылардын өзөгү Басра шаарынан пайда болгондугун айтып атат да. Фик биздин Ханафи мазхаб эң биринчи жер бетинде Ахлу сүннет вал жамаатта эң биринчи калыптанган мазхаб биздин мазхаб болгон. Имам Азам мазхаб болгон. Анан кийин башка мазхабтар калыптанган. Куфада пайда болгон да. Анткени Ханафи мазхабы биринчи Куфада өрөөнү себилген. Ошол сыяктуу эле бул тарикат жолу, тасаввуф жолу, таквалык жолдун эң биринчи өрөөнү Басра шаарында себилген дейт. Анан мечиттерге барсаңыздар, карасаңыздар, ар кайсы мечитте сопукана бар. Илгери көп мечиттерде сопукана бар эле. Азыр бизде ошондой болуп калды. Мен өткөндө да көп айткам. Бизде мисалы үчүн кайсы мечитке барба? Дааваткана бар. Анткени муктаждык. Мындан 20 жыл мурунку тарыхты алсак, азыр 2023 жылда турабызбы? 2000 жылдагы салынган мечиттерди карасаң, только мечиттер турат эле. Анан имамдын канасы сопукана деген эле жазып турчу, дааватканасы жок болчу. Хужаралар жок болчу. Анан кийин элдин баары массабый дааватка чыкты, намаз окуй баштады, динге тартылып баштады, Алла жолуна чыгып баштагандан анан мечиттерге уктап баштады. Анан эртең менен местныйлар келсе, кире албайт, дем ала албайт. Анан кой болбойт экен. Бу периштелерге да за берген болбойт экен. Кой деп анан өзүнчө дааватканалар салып, ошол жака уктап, ошол жака тамак ичип, мечитте амал кыла турган болду. Бу сопуканадагы ислам тарыхында сопукана, ар бир мечитте бирден сопукана болгон. Эң биринчи сопукана качан пайда болгон десе, ошонун тарыхын айтып атат. Аввалу ман бана дуайрат тасаввуф ба'ду асхаби Абдул Вахид ибн Зайд, ва хува мин асхабил Хасан аль-Басри. Хасан аль-Басринин шакирти болгон Абдул Вахид ибн Зайд дегендин шакирттери ислам тарыхында биринчилерден болуп, сопукана курган экен. Мечиттин жанына сопукана курган бул Абдул Вахид ибн Зайд дегендин шакирттери болгон экен. А бул Абдул Вахид ибн Зайд ким десе, бул Азирети Хасан аль-Басри рахматулла алейхин шакирти болгон. Хасан аль-Басри бул улуу табииндерден. Демек ошол табииндердин учурунда эле мечиттерде сопуканалар курулган, ал жерде тарикатчылар өздөрүнүн зикирин тарткан. Wa kana fil Basrati min al-mubalagati fi az-zuhd wal-ibada. Жана Басра шаарында өзгөчө таквагалыкка, ибадатка өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Кудайдан коркууга өзгөчө басым жасалган. Башка шаарларга караганда. Ошон үчүн жана мен айткан сөз. Фиккун куфи ва ибада басрия. Фик болсо куфалыктардын фиги болсун, ибадат болсо басралыктардыкындай ибадат болсун деген ислам окумуштууларынын арасында ушундай бир белгилүү бир сөз калган дейт да. وبه يقول علامة محمد كرد علي رحمه الله أول من تسمى بالصوفية من أهل السنة أبو هاشم الصوفي. أهل السنة والجماعتان эң биринчи суфи же тарикатчы деген ат менен белгилүү болгон, хижраттын 150-жылында өлгөн
бул Абу Хашим ас-Суфи деген болгон дейт. Бул адам өзү мыкты сүйлөгөн, чечен, акын адам болгон экен. Аалымдар ушинтип сыфаттайт экен да. Demek sahabalar ne olgan? Fas-sahabatu ve tabi'un. Demek sahabalar, tabi'inler, sahabalardan tabi'inlerin uçurunda takvalıkka öğretken nerse bolgon bu dese bolgon emes deyt. Az karasaňızlar mындай da. Kebir kırgızlar var. Orustardın arasında ösüp kalgan. Kırgız tilini öğreniş üçün kadimkidey alfabetni okup kırgız tilini öğrenip atat. A birok ayılda, jaylоодо аксакалдардын арасында өскөн адамдар, алар кыргыз тилин окубаса деле, кыргыз тилинде грамматикалык жактан жаңылбайт. Анткени эне тили ошо эненин сүтүн эмгенде аларга өткөн таасири болгон. А мисалы үчүн кээ бирөөлөр бар, алар чөйрөсү башка болуп калгандагы өзү кыргыз болгону менен, бирок кыргыз тилинде сүйлөй албайт. Азыр кыргыз тилин үйрөнүш үчүн башка орус, немиске окшоп алар кыргыз тилинин грамматикасын окуп кыргыз тилин үйрөнүп атат дейт да. Мусулмандар да ошондой болгон. Сахабалардын учурунда, табииндердин учурунда, таба табииндердин учурунда булар пайгамбарыбыздан түзмө-түз баягы немени алгандыктан сахабалар, талим тарбияны алгандыктан буларга атайын тасаввуфту окутуп үйрөтүшкө муктаж болгон эмес дейт. Алардын жашоосунда алар ошону жашаган. Мисалы үчүн таза кандуу араб, мисалы чистый арабтар, Арабияда туулуп өскөн араб туаса эле арабчаны сүйлөйт. Ал арабча үйрөнбөйт бизге окшоп. Азап тартпайт. Мисалы биз арабчаны үйрөнүш үчүн 5 жыл, 10 жыл азап тартасың. Анан кийин чала сүйлөйсүң. Бизде ажам деп коет. Ажам деген сөздүн бир мааниси тантык деген эле сөз. Баягы бизде тантырап сүйлөйт го, чулдурап. Ажам деген сөздүн өзү түпкү мааниси ошол. Неге арабтардан башканын баарын ажам деген? Анткени мусулмандар дүйнөдөгү мусулмандардын баары мусулман болуп исламга киргенде бүт бардыгы арабча сүйлөгөндө, арабтар өздөрү өзүнүн эне тили да чөткөй сүйлөйт, тунук сүйлөйт, таза сүйлөйт. Анан бияктан кыргыз деле тантырап сүйлөп атат, арабча чулдурап. Окшобойт, акцент менен сүйлөйт. Бияктан барса тиги афганы деле, бияктан барса индусу деле, бияктан барса түркү деле, бүт бардыгы чулдурап сүйлөп атса, булардын баары эле тантык турбайды. Ошондуктан бизде ажам деп койгон. Ажам деген сөздүк мааниси тантык, чулдур деген эле мааниде. Анткени алар ойлогондо алар билген эмес да. Кудай Таала ушундай тунук, таза сүйлөгөндү бизге эле берген экен, башка элдердин баары тантырап сүйлөйт турбай деген түшүнүп калган. Анткени биз арабча үйрөнгөндө деле азыр дагы ушундай. Азыр деле мисалы үчүн Куран окуйбуз. Кыргыз да Куран окуйт, казак да Куран окуйт, тажик да, өзбек да Куран окуйт. Бирок билесиздер, бардыгынын акцентибиз бар. Кыргыздар Куран окуса, кыргыздардын өзүнүн тилине жатык нерсе бар. Кыргыз экенин билип турат, анан араб экенин арабтар окшотуп койбойт. Биздин окуган Курандарыбыз арабтарга окшобойт. Тажик окуса, алар мурдунан окуйт, тажиктер көңкүлдөп. Өзбектер окуса, демек ар бир элдин, улуттун өзүнүн улуттук тилдеги баягы эмеси бар, тил жатыгы бар да. Ошол жатыгына тартып кете берет. Демек пайгамбардай Куран окуш үчүн сен не кылышың керек? Ошол пайгамбардан ижаза алган аалымдарга шакирт түшүп, ошолордун астында 10 жыл махражга иштеп, кыраатты окуп, анан 10 жылдан, 15 жылдан сен Куран окуйсуң. Азыр бизде ошондой кыргыз жигиттерибиз бар, аалымдарыбыз бар. Алар Куран окуса, арабтар машалла дейт. Бирок мен окусам азыр ушу турушта, мен деле ушу көптөргө караганда азыр жакшы окуйм негизичи. Бирок мен окусамчы, мени ушу мен Египетте жүргөндө баргам. Куран окуткан устазга баргам. Кул хуаллаху ахадты 3 күн айта албай койгом. Азыр мен оюмду айтып атам да, бирок биздики кыргызча чыгып атат. Сиздердики деле меникине окшош болуш керек негизичи. Кул хуаллаху ахадтан 3 күн өткөрбөй койгон устазчы. Анан 4-күнү күнү бар деп сага барбай койгом да сабакка. Мен кар болбой эле коюп, болду эле боло берейин депчи. Демек эмнеге бул жерде эмнени айтып атат? Бул жерде ошону айтып атат. Бул жерде бул сахабаларда, табииндердин доорунда алар таза кандуу арабтар болгондо аларга атайын тасаввуфту үйрөтүштүн зарылчылыгы болгон эмес. Анткени алар пайгамбардан түздөн-түз алганда, пайгамбардын дооруна жакын болгон. Улам алыстаган сайын неме болгондо, булар алыстап кете берген дагы буларга да өздөрүнө да үйрөтүш керек болуп калды. Ошон үчүн мен келген студенттерге айтам.
Bizge Araplar gelip sabak berет da. Araplar gelip sabak bергende bizdin kırgız ballar aylanıp çurkaytты atып эле. Bizdin moldalar buyakta kalıp kалат. Bizdin moldalar togutпайт. Sen kırgızsың да. Те Arap bolsa, Arap damla айтат да, бул малак депчи, булар периштедей көрүнөт да, таза шариятты ичип алгандай. Мен айтам балдарга, балдар, алардан шарият үйрөнбөгүлө. Анткени бизге келген Арабтар эч кимиси шарият окутканы келбейт. Өкмөт да рухсат бербейт. Бизге келген Арабтар Араб тилин үйрөтүш үчүн келет. Алардан Араб тилин гана үйрөнгүлө. Алардан шариятты, хадисти, фикты, акыйданы үйрөнүүгө рухсат жок. Эмнеге дегенде алар алым эмес. Алар жөн эле араб тилчи мугалим, бизде кыргыз тилчи дегендей эле. Алар бияка келип эле мешитке келип алдыга чыгып бир эки баян кылып атат. Алар өздөрүнүн тиги Египетине же тиги Саудиясына барсынчы. Алар о тетиякта эле калып калат алар. Алар молдолору башкача болот, аалымдары башка болот депчи. Ошондуктан эми алардын кадыры баш үстүнө болгону мен айтайын дегеним, алардан шарият алынбайт. Анткени алар шарият ээлери эмес, алар араб тилчилер. Тилчилерден шарият алынбайт. Алар тилчи да, филолог, биздин тилме айтканда. Кыргыз тилчи, орус тилчи мугалим дегендей эле, кыргыз араб тилден мугалим алар. Алар молдо эмес. Анан бала да, студенттер, талабалар, жаштар келип анан бияктан устаз айтып атса деле, мен алардай арабчаны түшчү орубаганым менен, бирок арабчаны чала бала жана тантырап сүйлөгөнүм менен, зато шариятты билебиз да, биз шарият окуганбыз да. Ошондуктан адамдарда ошондой кабыл алуулар болот экен да. Ошондуктан бул эмен айтат да. Wa innama mathaluhum fi zalika kullihi kamathal arabil qah. Эмнеге сахабалардын доорунда tasavvuf kelip чыккан жок десе, сахабалардын доорунда tasavvufка зарылчылык болгон эмес. Анткени жандай алар таза кандуу арабтардар, Арабияда чоңоюп өскөн, араб элине, журтунда, жайлоодо чоңоюп өскөн баладай таза сүйлөгөн сыяктуу, алар дагы динди таза билген, алар динди үйрөнүшкө мажбурдук болгон эмес дейт да, муктаждык болгон эмес. Кийин кылым өткөн сайын, жыл өткөн сайын, булар алыстаган сайын, булардын өздөрүнө да ошол нерсени үйрөтүш керек болуп калды дейт да. Анан ошондуктан кийин келип туруп tasavvuf чыкты дагы, анан tasavvufты үйрөнүшкө. Ошондуктан динибизде негизги 3 багыт бар. Биринчиси акыйда, бул Аллахты таанытат. Фик бул адал арамды үйрөтөт. Үчүнчүсү tasavvuf. Бул tasavvuf жанагы tasavvuf деген эмнеси? Tasavvuf деген бул акыйда, tasavvuf деген бул адеп ахлак, tasavvuf деген жихад, tasavvuf деген бул даават деп аалымдар баа берип атат. Ошондуктан бул tasavvuf жолу бул адеп ахлак, өзүңдөгү кулк мүнөздөрдү, жаман кулк мүнөздөрдөн арылып, өзүңө жакшы кулк мүнөздү сиңирип алып, ошондой жашап өтүү бул tasavvuf болуп эсептелет. Бул исламдын 3-чү багыты болуп эсептелет. Ошондуктан ислам дини бул адеп ахлактын дини. Мусулман дегенде башкадан биринчи, эң биринчи булар адеп ахлактуу, булар чынчыл, булар калп айтпайт, булар кыянаттык кылбайт деген элде программа отуруп калган. Анткени исламдын миссиясы ошол. Исламдын бирөөсү адал арамдан тыйуу болсо, исламдын бирөөсү Аллахты таанытуу болсо, исламдын бирөөсү адам затын көркөм кулк мүнөз менен даават кылуу. Ошон үчүн сахабалар радыйаллаху анхум ошолордун учурунда 10 адам динге кирсе, бирөөсү не менен? Даават менен кирсе, 9-у кызмат менен кирген. Адеп ахлак менен. Кызмат деген эме? Кызматтан максат адеп ахлак. Алар адеп ахлагы менен үлгү болгон. Азыр биз капырларга үлгү болгонду кое эле, мусулмандарга, соседибизге, аялыбызга үлгү боло албай атабыз. Сакалды койгонбуз, бирок дагы эле үлгү боло албай атабыз да. Биздин башка жактан үлгүбүз чыгып калат. Неге? Анткени бизде tasavvuf али мертвый мойдон турат да, өлүк мойдон турат. Tasavvuf али tasavvufка жан кире элек. Акыйдан чала бала үйрөнүп калдык, Аллахтын шерики жок, Аллахтын баласы жок, Аллахтын аялы жок деген. Анда да келип кээ бир учурларда келип Алла таала асманда, Алла таала аршта деп кээ бир туура эмес бир нерселерди айтып жиберип атабыз. Демек сахабалар жана табииндер булар сопу же тарикатчы деген ат бул учурда жок болгону менен, бирок алар tasavvuftu өздөрүнүн реалдуу жашоосунда жашаган дейт. Ал эми tasavvufтан максат эмнесе? Tasavvufтан максат ан яишал мар'у ли роббихи ла ли нафсихи. Инсан Кудай үчүн жашап калат. Кудай үчүн дем алып, Кудай үчүн ичип, Кудай үчүн басып, Кудай үчүн туруп калса, ошол адам суфи дейт да. Ошол адам тарикатчы. Тарикатчы ким десе, анын сүйлөгөндө Кудай үчүн болот, анын басканда Кудай үчүн болот, анын ыйлаганда Кудай үчүн болот, анын намазы да, орозосу да, анын бүт кылган кыймыл аракети Алла үчүн болот. Пайгамбарлар ошондой болгон. Ибрахим алейхиссалам Куранда айтат: "Кул инна салати
ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Kul aytqın inna salati, menin okugan namazım ey Allah Taala. Ve nusuki, menin kılgan hac amallarım ey Allah'ım. Ve memati ve mahyaya, menin ölümüm dağı, menin tirilігim dağı ey Allah'ım lillahi rabbil alamin, sen üçün. Şol tasavvuf. Tasavvuf деген eме, tarikat деген nese, tarikat деген şol жашооң, ölümüңдө, жашооңдо, басканыңда, турганыңда, ичкениңдө, жегениңдө бүт баарын Аллага арнап каласың да. Сен үчүн бул жашоодо Алладан башка эч ким жок. Алла эң биринчи орунда Алла болуш керек. Алланы разы кылуу, Алланын разылыгын табуу. Мына ошол tasavvuf деп айтып атат. Кийин келди дагы Hicrattан ошол 200-жылдан кийин не болду? Ушундай болду. Адамдар келди дагы багыт-багытка бөлүнүп баштады. Бирөөлөр фиq багытына, фиqка ыктады дагы, фиq боюнча илим жазды. Ошентип мазхабтар пайда болду. Бирөөлөр хадиске ыктады дагы, хадис боюнча илим жазды, хадис китептер жазылып чыкты. Бирөөлөр усул фиq боюнча ыктады да, усул фиq боюнча имам Шафии биринчилерден болуп, имам Абу Юсуфтар булар биринчи усул фиq боюнча китептерди, илимдерди жазып чыкты Курандан суруп. Бирөөлөр келди дагы тафсирди жазып чыкты. Бул тафсир ошол 300-жылдар жазылган исламдагы биринчи тафсир. Исламдагы биринчи хадис ошо 200-300-жылдар жазылган хадис китептер. Исламдагы биринчи акыйда китептери да ошончо жазылган. Имам Тахави 321 өлүп атат. Тиги имам Абу Мансур Матуриди, имам Абул Хасан Ашари 333-жылдар өтүп атат. Ошондо биринчи исламдагы акыйдадагы, фиqдагы, тафсирдагы, хадистагы, усулул фиqдагы, тасаввуфтагы бүт бардыгы ошол доордо жазылып, Курандан алынып туруп, өзүнчө жазылып туруп, ана мусулмандарга тартууланган да. Ошондон бери ошол илимдердин баары келе атат. Ошол илимдердин катарында tasavvuf илими дагы бул жаңы бир чыккан бир бидат эмес. Бул кылымдардан бери 1200 жылдан бери, 1400 жылдан бери, керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунан бери уламдан улам сахабалардан бирине өтүп келип туруп, ушул күнгө жери атайын алтын чынжыр менен алымдар бирине бири кастарлап, көздүн карайгындай сактап, бизге динибизди алып келип берген. Аллах Таала Куранда айтат го, Куранда биз Куранды өзүбүз түшүрдүк, өзүбүз сактайбыз дейт. Ал Куран эле эмес, ал шарият. Шарият жок болбойт кыяматка жер. Демек, Алла өзү сактайт. Сен миң жерде tasavvuftu бокочо деп сен бокочо десең эле tasavvuf бокочо болуп калбайт. Анткени tasavvuftu Алладан келген ал. Жабраил алейхиссалам хадисинде 3 нерсени айткан. Акыйда, адеп, акыйда, ахкам, ахлак. Ошол ахлак багыты бул tasavvuf багыты. Сен акыйданы жаман акыйда бөкөчө десең эле акыйда бөкөчө болуп калбайт. Ал Алланын дини, ал жогору боло берет. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айткан: Аллахтын дини көтөрүлө берет. Валау карихал кафирун. Эгерде капырлар буну жактырбаса да, сүйбөсө да, Аллахтын дини жогору боло берет деген. Аллахтын дини ошол, Аллахтын дини эмне? Ал Аллахтын дини ошол акыйда, Аллахтын дини ошол фиq, Аллахтын дини ошол tasavvuf. Бул эч качан жок болбойт. Бир учурда кыргызда айтат го, ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Бир учурда слабыйлашы мүмкүн, солгундашы мүмкүн, начарлашы мүмкүн, бирок бул жок болуп кетти деген сөз эмес. Бул кайра жанданат. Көптөгөн илимдер мына Союздун учурунда мен ойлочумун көп нерсени. Азыр мен көп баягы мындан 20 жыл, 30 жыл муңку устаздардан окуп жүргөн учурум менен азыркы салыштырып анализ чыгара турган болсокчу, Союз дагы бир 30 жыл жүргөндөчү биздечи элибиз толугу менен эле капыр болуп калмаган экен. Атында ушундай болуп калган, этегинде мусулманбыз деп калган. Бирок чочконун этин ойлонбой эле ар бир үйдө саласы менен колбаса турат эле. Мына калп болсо айтсам эле улуу муундар отурат. Ар бир үйдө колбаса турат эле. Атасы намаз окуйт, апасы намаз окуйт, а бирок небересине колбаса кесип берет. Ар бир үйдө арак турат эле. Мусулманбыз дегенибиз менен жашообуз современный бир динсиз бир светтик бир көз караштагы адамдын жашоосуна айланып калган эле. Алхамдулилла, Аллахтын рахматы экен, эгемендүүлүктү алдык, кайра динибиз келди. Бирок азыр динибиз пикке чыккан жери жок. Бизде азыр кээ бир таксылар бар да, бир-эки намаз окуп алып, бир-эки китеп окуп алып эле, о болду, дин пикке чыгып жок. Бизде али калыптана турган көп нерсе бизде азыр мына Түркия урап түшүп калды го. Муногунча шаарды кайра тургуз үчүн канча жылда курулган шаар бул? 2 секундда кулады, жок болду. А бирок бул шаарды 50 жыл бери жагы курган. Biz dinimizde ошондой.
50 жылда, 70 жылда курап калган динди 30 жылда тургузуп койгондой силер Мухаммед пайгамбарсыңарбы? Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 23 жылда динди түптөгөн. Пайгамбар болуп туруп. Ал эми ошол пайгамбар түптөп келген дин мына Кыргызстанда түшүп калды. Бул дин кайра калууна келишин дагы бир 50 жыл керек. Ошондо бизде анан дүйнөлүк деңгээлдеги ошол азыркы өзгөндө чыккан имам Сарахсиге окшогон аалымдар ошондо чыгат. Имам Сироджиддин окшогон аалымдар ошондо чыгат. Азыр жөн эле убактылуу бизге окшогон эмелер эстафетаны алып кийинкилерге берип аткан адамдарбыз. Ошондуктан бизде динибиз али пикке чыккан жери жок. Дин бул эмес. Диндин акыйкатына жетиш үчүн дагы мээнетти кылышыбыз керек. Өткөндө сабакта айткандай, бизнесмендер ошондой экен го. Бизнесмендер бир бизнес кылса, дагы бир магазин ачат да, дагы үчүнчүсүн ачат, көбөйтөт аларчы. Бизде ошонтой эле. Намаз окуп эле ошого канааттан эле болду деп жүрүп калбай, такыбалыкта өзүбүздү өнүктүрөйлү, өстүрөйлү, Куран окуйлу, өзүнүн ички дүйнөбүздү арулантуу менен, тазалоо менен аракет кылайлы. Тасаввуф илиминин экинчи аталышы бул илму тазкия. Тазкия деген ички дүйнөнү тазалоо. Анткени шарияттын зохири бар, батыны бар. Зохири деген шарияттын сырткы бети бар, шарияттын ички бети бар. Мына кече күнү 2 күн мурун Кыргызстан молдолору деп бир эме ачылыптыр, группа ачылыптыр. Ошол жака кошулуп калыппыз. Көп молдолор, Кыргызстанда көп молдолор бар экен. Анан ошол жерде Баткенде, Кадамжайда эме деген молдо бар. Молда Ахун деген молдо бар. Ахун Дамулла деген. Ошол молда Ахун Дамулла биздеги азыр Бишкектеги жүргөн чоң улуу устаздардын устазы. Ошол аалым ушинтип айтып атат да. Адамда нафси бар дейт. Нафси деген эмне десе, суфи аалымдар ушинтип айтат дейт да. Нафси деген бул сенин ичиңдеги бир сен дейт. Сенсиң дейт, бирок сенин ичиңдеги дагы бир сен бар дейт. Сыртыңдагы сен ал жөн эле показуха. Бирок чыныгы сен ал ичиңдеги сен дейт. Ошон үчүн кээде атаң сага мындай кыл десе, же апаң сага мындай кыл десе эле, сыртыңда ооба деп койсун, ичиңдеги сен ага көнбөйт дейт да. Жок, кечиресиң апа, кечиресиң ата, мен кыла албайм дейт да. Ошол биздин сыртыбыздагы сен барбыз, сыртыбыздагы мен бар, сыртыбыздагы сиз барсыз. Бул сыртыңызда окуп атасыз намазды. Бирок ичиңиздеги сиз дагы ошондой сыртыңыздагыдай абалга келгенде, ошондо сиз чыныгы пайгамбар сыймыктана турган мусулманга айланасыз. Эгерде сыртыңыздагы сиз намаз окуган менен, сыртыңыздагы сиз апаңызды сыйлагандай түр көрсөткөн менен, устазды сыйлагандай түр көрсөткөн менен, ичиңиздеги сен устазды жек көрүп турса, анда ал сен дагы эле оңол элексиң. Өткөндө бирөө айтат, жума намазда бүтүп, жума намаз бүткөндөн чыгып турсам, устаз дейт. Бирөөнү жакшы көрсөң айтып кой дейт го, мен сизге айтып коеюнчу, мен сизди жакшы көрүп калдым дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Неге десем, мен сизди иттей жаман көрчүм дейт да. Ал байкушчу. Ал 5 жылдан бери биздин жамаатта намаз окуйт да. 5 жылдан бери мен ага ат души берилип шарият айтат экен, ал мага кыжыр келип ичинен сөгүп отурат экен да. Көрдүңбү? Сенин бирок сыртында учурашканда, "О, Дамла, жакшысызбы?" деп келип, "Салам алейкум" деп келип учурашат. Сыртындагы сени ал мунафыктык сен. Ичиндеги сен ал чыныгы сен. Демек ошону айтып атат. Тасаввуф деген эмне десе, ошо сыртыңдагы сен эмес, сыртыңдагы сен оңолушу жеңил эле. Сыртыңдагы сенчи? Элден коркуп күнөөдөн тыйыласың. Апаңдан коркуп, аялыңдан коркуп күнөөдөн тыйыласың. Ичиңдеги сен күнөөдөн тыйылганда, чыныгы сен күнөөдөн тыйыласың. Ошон үчүн ичиңдеги сенди оңдойлу. Тасаввуф ошол. Ичиңдеги сен оңдойт, сыртыңдагы сен оңдойт. Сыртыңдагы сен итак намаз окуп атасың. Итак сакал койгонсуң. Тасаввуф бул ичиңдеги сени оңдойт да. Ичиңдеги сен менен сыртыңдагы сени салыштырып көр. Чындап эле биз ошондойбуз да. Ошон үчүн кээде апаң айтса ии деп коесуң, бирок эметесиң. Устаз айтса сыртыңда ии, макул, рахмат, Алла разы болсун, Дамла дейсиң, ичиңден ушу Дамланы көттү дейсиң. Демек бул ичиңдеги сенде баягы шейхке, устазга болгон урмат жок, ихтирам жок. Ал шейхке ихтирам болбосо, сага билим жукпайт. Ичиңдеги шейхиң апаңды сүйбөйт, ак сүтүн берген. Атаңды сүйбөйт, сага ар кайсы жактан тырмалап сени багып өстүргөн. Ошол ичиңдеги сен атаңа, апаңа ихтирам кылмайын, сенин сыртыңда калып эле кошоматың ал өтпөйт, ал кабыл эмес. Намазың да ошондой, орозоң да ошондой. Ошон үчүн сыртыбыздагы мен менен ичибиздеги мен экөө биригип, бирдей бир адамга айланганда, ошондо биз чыныгы
үлгүлүү бир мом мусулманга айлана алабыз. Вот тасаввуфтун, именно ошо тасаввуфтун максаты ошол. Ичиңдеги сенди сыртыңдагы сендей кылыш керек. А бул чоң жол. Эң кыйын жол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону айткан. Жихадка барып кайтып келатканда кыйын учур болгон, күн ысык болгон, август айы болгон. Ошондо айткан: "Биз улуу жихад, кичүү жихадтан улуу жихадка кайттык" деген. Мындан да улуу жихад барбы дегенде, ооба деген. Адамдын но көкүрөгүндөгү Кудайы менен күрөшүшү ошол улуу жихад. Көкүрөгүңдө Кудайың бар сенин. Бирок биз көпчүлүк учурда Кудайга сыйынабыз дейбиз дагы, бирок көкүрөктөгү Кудайыңа сыйынасың да. Анткени Кудай кылба десе, көкүрөктөгү Кудайың таксыр бир жолу кылып кой эми десе, мейличи деп туруп кылып коесуң. Демек, пока биз толугу менен Кудайга кул боло элекпиз, биз көкүрөктөгү Кудайдын кулубуз. Бирок сыртыбызда биз ушундай эки жүздүүбүз, сыртыбызда биз чындап эле түбөлө Кудайдын кулу болгондой өзүбүздү эле үлгүлүү кылып алып жүрөбүз. Бирөөлөрдү көрсөк, жамандыктан тыйып, жакшылыкка кайтармыш болуп коебуз, чакырмыш болуп коебуз. Бирок өзүбүзчү чын-чынына келгенде өзүбүздү өзүбүз башкара албай жүрөбүз. Ошондой тасаввуфтун маани маңызы мына ушунда. Иншалла эмки сабакта ошол тасаввуф туурасында белгилүү ислам окумуштуулар эмне деген, ошол туурасында окуйбуз Кудай буйрса. Бүгүнкү сабак ушун менен бүттү. Мүмкүн бир эки суроо болсо суроо жооп кылайлы, болбосо бүтүрөйүн.